Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн баруу алып кетебиз. Гүлдү чыктыгылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 255 017 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Садыр Жапаров менен Вячеслав Володин жолугушту. Талкууланган маселелер. Президент Садыр Жапаров 7 майда Ржев шаарында Россия Федерациясына жасаган расмий сапарынын алкагында Россия Федерациясынын Мамлекеттик Думасынын федералдык жыйынынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушту. Эки тараптуу кызматташтыктын бир катар маселелери, анын ичинде Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамилелерди тереңдетүүдөгү парламенттер аралык өз ара аракеттенүүнүн ролу боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекеттик Думанын төрагасы Вячеслав Володин Садыр Жапаров менен учурашып, Россия Федерациясы Кыргыз Республикасы менен бардык чөйрөнү камтыган ар тараптуу мамилелерди баалай турганын белгиледи. Ал өнүгүүчүн бардык күч-аракетти жумшоо менен Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк принциптерине негизделген достук мамилелерди мындан ары да чыңдоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Ошону менен бирге Вячеслав Володин эки тараптуу кызматташтыктагы оң динамиканы белгиледи. Негизинен бул соода-экономикалык чөйрөдө. Президент Садыр Жапаров Вячеслав Володинди келе жаткан улуу майрам жеңиш күнү менен куттуктады. Мамлекет башчысы парламенттик дипломатия эки тараптуу мамилелердин ажырагыс бөлүгү жана өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу мамилелерди сактоо жана өнүктүрүү үчүн абдан маанилүү курал экенин белгиледи. Ал өлкөлөр ортосундагы тыгыз жана ишенимдүү саясий диалогдун аркасында кыргыз-орус мамилелерин өнүктүрүүдө оң динамика сакталып жатканын баса белгиледи. Бүгүнкү күндө эки өлкөнүн парламенттер аралык диалогдун бардык аянтчаларында, атап айтканда КМШга мүчө мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын, ЖККнун парламенттик ассамблеясынын, ошондой эле башка эл аралык уюмдар алкагында натыйжалуу кызматташып жатканын белгилеп кетүү жагымдуу. Садыр Жапаров эки өлкөнүн парламенттер аралык кызматташтыгынын потенциалы чоң экенин белгилеп, бул багыттагы иштер мындан ары да уланат деген ишенимде. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө мамлекет башчысы Кыргызстан салттуу түрдө Россия менен соода-экономикалык мамилелерди чыңдоого жана өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин белгиледи. Өткөн жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандын Россия менен тышкы соода жүгүртүүсү рекорддук деңгээлге жетип, 3 миллиард АКШ долларынан ашты. Учурдагы мүмкүнчүлүктөрдү жана ниеттерди эске алуу менен соода жүгүртүүнү жана инвестициялык кызматташууну мындан жогорку деңгээлге чыгаруу толук реалдуу. Ошону менен бирге президент Садыр Жапаров эки өлкөнүн евразиялык интеграциянын алкагында жигердүү кызматташуусу өнүгүп жатканын канааттануу менен белгиледи. Үстүздөгү жылы Россиянын ЭЭП органдарындагы төрагалыгынын алкагында Кыргызстан орус тараптын демилгелерин ар тараптуу колдоого даяр. Жыйынтыгында тараптар саясий, соода, инвестициялык, маданий, гуманитардык жана башка тармактарда өз ара аракеттенүүнү мындан ары да өнүктүрүүгө көмөктөшүүнү макулдашты. Булак Назар Ньюс Кежи. 3 айда Кумтөр бюджети дээрлик 3 миллиард сомго толуктады. 3 айда Кумтөр бюджети 2 миллиард 932 миллион 639,2 миң сомго толуктады. Бул тууралуу Каржы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык каражаттын 2 миллиард 800,4 миллион сому Кумтөрдүн дүн кирешесине салык болсо, дагы 132 миллион 282,4 миң сому республиканын минералдык сырьеолук базасын өнүктүрүүгө Кумтөр тарабынан төлөнүүчү жылдык сумма болуп саналат. Бардык сумманы алтын казуучу компания республикалык бюджетке которгон. Кошумчалай кетсек, 2022 жылы Кумтөр бюджети 29 миллион 429,6 миллион сомго толуктаган. Анын басымдуу бөлүгү 64% казынага минералдык сырьеолук база үчүн жыл сайын төлөнүүчү 18,8 миллиард сом аркылуу түшкөн. Булак Назар Ньюс Кежи. АКШ Украинада жок кылынган курал-жарактын ордун толтура албай турганы айтылды.
АКШ президенттигине талапкерлигин коюп жаткан адвокат Роберт Кеннеди All In подкаст YouTube каналына маек куруп жатып, Вашингтон Украинадагы жаңжалда жок кылынган артиллериялык куралдын запасын толтура албай турганын айтты. Подкасттан өзүндөнү РИА Новости келтирген. Орустар бул согушта жеңилип кала албайт. Улам күчтөнүп, артиллерия боюнча бизден алдыда. Биз артиллериялык куралды башка нерсе менен алмаштыра албайбыз. Бул жагынан алганда утулуштабыз деген Кеннеди. Анын айтымында АКШ бийлиги башынан эле ЧШРды создуруктурууга кызыктар болуп келген. Кеннеди эгер президент болуп шайланып калса, согуш отун дароо токтотмоктугун белгиледи. Роберт Кеннеди президенттикке ат салышаарын апрелде расмий жарыялаган. Максаты коррупциялашкан мамлекеттик аппарат менен күчтүү корпорациялардын дооруна чекит коюу экенин айткан болчу. Ал талапкерлигин азырынча өлкө башчы Джо Байден таяна турган Демократиялык партиядан көрсөтүүгө аракеттенип жатат. Эскерте кетсек, Россия Украинадагы атайын операциясын 2022 жылдын 24 февралында баштаган. РФ президенти Владимир Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин кыйноосуна кабылган элди коргоо деп белгилеген. Өлкө башчынын айтымында атайын операция бул аргасыздан жасалган кадам. Коопсуздук жаатындагы башка жол менен чечилбей турган тобокелдиктер жаралгандыктан Россиянын башка аргасы калган эмес. Путин Россия Европадагы коопсуздук принциптери тууралуу НАТО менен 30 жыл бою сүйлөшүүгө аракет жасап келгенин, бирок мазактоого кабылып, альянс РФти көздөй кеңейип жатканын белгилеген. Булак Спутник кежи. Рамзан Кадыров Путинден Вагнердин ордун Ахматка өткөрүп берүүнү суранды. Чечен Республикасынын башчысы Рамзан Кадыров Орусиянын президенти Владимир Путинден Ахматтын атайын күчтөрүнүн бардык бөлүктөрүн Бахмут шаарына Вагнердин ордуна жайгаштырууну суранып кат жолдоду. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү басылмалары жазышты. Атайын аскердик операция зонасында түзүлгөн кырдаалды эске алуу менен Орусиянын коргоо министри Шойгуга жана Орусиянын улуттук гвардиялык аскерлердин федералдык кызматынын директору Золотовго тапшырма берүүңүздөрдү өтүнөм. Алар Ахмат күчтөрүн башка багыттардан чыгарып, Бахмутта ээлеп турган Вагнердин позицияларын Ахматка өткөрүп берүү жөнүндө күчүрмөн буйруктарды чыгарсын деп жазылат катта. Буга чейин Вагнердин башчысы Евгений Пригожин 10 майда Вагнер күчтөрү Бахмуттан чыгып кетерин айткан. Ал мунун себебин ок-дарылар аз келип жатканы менен түшүндүргөн. Кремль Пригожиндин сөздөрүнө комментарий берүүдөн баш тарткан. Булак Супер кежи.